Ош шаардык кеңешинин айрым депутаттары шаардык кеңештин сессиясында жүргүнчүлөрдү тейлеген кичи автобустардын маселесин да көтөрдү. Бул убакка чейин жол акынын көтөрүлүшү менен тейлөөнүн сапаты бир топ жакшыраарын жетекчилер убадалаганын эске салып, бирок айдоочуларда али күнгө чейин кемчилдиктер жана кечкисин өз жумушун эрте токтоткон көрүнүштөр орун алып жатканын айтышкан. Сизге эми азыр кандай десем, аскылыштар мен алысмын, бирок бир ай сизге убакыт. Сиз айткан көйгөй буга чейин маршрутка маселесин если жол акысын көтөрүп берсеңиздер чечилет дегенсиздер, бирок чечилбей атат да. Ошол сиз 3 жетекчи тең ишиңиздерди аткара албай атасыңар. Бир айдан кийин бул көйгөй чечилбесе, жумуштан кетишиңизди мен талап кылам. Күндүн узарганына байланыштуу эми кечи автобуска чыккан айдоочулар кечкисин 9га чейин 15 сомдон жол акы төлөшү керек. Бул боюнча атайын буйруктун негизинде Ош шаардык бийлик тараптан тапшырма болгон. Бирок кечи автобустардын айдоочулардын баарын бир тартипке келтирүү оор болуп жатканы айтылды. Бүгүн мына буйрук чыгардык. Бүгүндөн баштап 9 кечки мурун 7де болчу, 19:00 болчу, 19:00ден кийин 20 сом болчу. Бүгүндөн тартып 21:00 жылды. Себептен өзү буга чейин каралган жазгы сезон, кышкы мезгилдепчи. Бул ошон үчүн бүгүндөн баштап уже 9дан кийин элин деле каттамы негизинен 8ден токтоп калат. 9дан кийин эгер чыгып калса 20 сом болот. Ага чейин ошол 15 сом эле. Бул негизи ошол частный болгон үчүн, алар жеке менчик болгон үчүн кээде аларды эми мындай такай көзөмөлдөш бир аз орго турат. Себеп дегенде алар кээде айтат, биз чыктык дейт, чыкпай коюп делечи, биз далилдей албайбыз да, бир негизи жок болот. Кечкисин талапты сактабай жумушун эрте токтоткон айдоочуларды иретке келтирүү үчүн эми мындан ары кичи автобустарга GPS навигатору орнотулуп, алардын иштөө тартиби да көзөмөлдөнөт. Ошон үчүн биз мына быйыл баягы GPS навигаторду орнотуп, ошон үчүн коюп азыр тендерге жарыяланды. Ошол GPS навигатор 750 данага заказ бергенбиз. Бул Литвадан келет экен. Ошону орноткондон кийин мен эле эмес, жүргүнчүлөр да көзөмөлдөй алат да. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу департаментинде бүгүнкү күндө 850ден ашуун кичи автобустар шаардыктар тейлеп кызмат көрсөтөт. Алардын баары жеке жактарга тиешелүү. Бирок бир айдын ичинде тартип бузган жана эрежеге баш ийбеген 50ге чукул айдоочуга департамент тарабынан ар кандай жазаналар берилген. Анан айтып кое турган нерсе бул жерде ошондо ноябрь айында шаарда 600-650 маршрутка болчу да. Действительно жол кире арзан болгон, Актабаса конечно бүт баары Россияга кетип калган болгон. Ошондо мына бизде изменение бар азырчы. Декабрда бир 50 машина кошулду ошондо. 650-700ге чыкты. Мына январь айында 750ден 800ге чыкты январь айында. Мына февраль айында акыркы турат, менде 850ге чейин чыкты. 800ден 850ге чейин. Бул күндөгү чыгып аткан машинанын количествосу да. Анан кийин мына 7ден 9га чейин чыкпай болгон бизде машиналар бар, эми кечинде чыкпаган биз такай рейтинг немесинде начертасында мына бүт баары жазылган. Мына январь айында канча чыкпады, мына азайып келет атат. Мына 10 фирма декабрда чыкпай аткан болсо, 10 фирманын немелери да, маршруттары. Кийин январда, мына февралда азайды, мартта дагы азайган азырчы мына. Эскерте кетсек, Ош шаарында өткөн жылдын декабрь айынан жол кирээ күндүзү 15 сом болуп бекитилген болчу. Жол акынын көтөрүлүшү күйүүчү майдын жана тетиктердин кымбаттап кетишин айдоочулар негиз келтиришкен. Ал тургай айрым линияларда айдоочулар жумушка чыгуудан дагы баш тарткан көрүнүштөр орун алган. Таткашаптан Тимурлан Эрнестов уулу, Нур Ньюс.